Министрлер кабинетінің төрағасы Акылбек Жапаров 20 декабрда Жалал Абад облусунда жайгашкан Токтогул КЭСине барып, анын абалы менен таанышты. Анда өлкөнүн энергетикалык коопсуздугун камсыз кылуу өкмөттүн башкы максаттарынын бири экендигин билдирди. Өкмөттүн басма сөз кызматынын билдиришинче, Акылбек Жапаров баасы 25 миллион доллар деп бааланган Каракөл КЭСинин курулушу менен таанышты. Андан ары өкмөт башчы Талас облусунун Манас районуна барып, Балас Аруу КЭСиндеги курулуштун жүрүшүнөн кабар алды. Өткөн айда Кыргызстанда электр энергиясы маал-маал менен өчүрүлгөн. Энергетика министрлиги анда Токтогул КЭСинде авария болду деген маалыматтарды жокко чыгарып, жарыктын улам-улам өчүрүлгөнүн 2 агрегаттын ишке киргизилип жатканы менен негиздеген. Токтогул КЭСинин жабдууларынын эскиргенден улам 2016-жылы 2 жолу авария болуп, аны жаңылоо долбоору 2017-жылдан бери эл аралык донорлордун жардамы менен ишке ашырылып жатат. Жогорку кеңештин 7-чакырылышынан шайланып келгенине 1 жыл болду. Бул убакыт ичинде парламент кыргыз-өзбек чек арасын, анын ичинде Кемпир-Абад суу сактагычын, Кыргызстанда кумарканаларды ачуу боюнча коомчулукта ача пикир жараткан мыйзам долбоорлорун кабыл алып берди. Ушул жылы парламент кандай иштеди? Депутаттар өз милдеттерин так аткара алдыбы? Жалпысынан 21 мыйзам иштеп чыгыппыз. Азыркы күндө 4 мыйзамыбыз Кудай буйрса өттү. Калган азыр ар кандай статуста турат. Биринчи окууда, экинчи окууда. Эң негизгиси биз ушул шайлоонун астында, элдин астына барганда убада бергендерибиздин алкагында кылып аткан мыйзамдарыбыз да. Экономикалык жактан акча түшүү, экономикага өзүнүн түрткүсүн бере турган мыйзамдарды кабыл алдык. Азык-түлүк маселесин жазып бүттүк. Ошондой эле мына коомчулукта болгон зордук, зомбулук маселесин жана педофилдер боюнча мыйзамды кече жазып бүттүк. Ошондой эл үчүн, мамлекет үчүн айткан мыйзамдарыбыз, айткан убадаларыбызды аткаруу негизинде мыйзамдар жазып бүттүк. Кудай буйрса план менен келатабыз. 1 жылдык жыйынтыгыбыз жакшы эле деп айтсам жаңылышпайм. Жогорку кеңештин депутаты Мирлан Самыйкожо өзүнүн жасаган иштери боюнча төмөнкүлөргө токтолду. Биздин ушул жерге келип мандат алып эмгектенип атканыбызга 11 ай болду. 11 айдан бери мыйзам чыгаруучу бутак катары 2 мыйзамды экинчи окуудан өткөрдүк. Биринчи мыйзам бул мугалимдердин статусу боюнча. Жанагы кордолуп аткан мугалимдер үчүн. Азыр окуучулары деле, ата-энелери деле, көчөдөн кетип бараткандар деле ошол мугалимдерге акарат кылып кетип атышпайбы? Ошол маселелерди Бузуулар кодексинин 102-1 болуп мыйзам демегиледик. Бул экинчи окууга келди, Кудай буйрса. Бул 1. Экинчи мыйзамыбыз муниципалдык кызматкерлердин эмгек өргүүсү жана кошумча акысы. Бул 5 жыл иштейби, 10 жыл иштейби, 20 жыл иштейби айырмасы жок эле, бир эле күнгө эмгек өргүүгө чыгып жана бир эле өлчөмдөгү сыйакыларды алчу. Азыр биз ушул Кенжебаев Аманкан Батырбекович менен чогуу экөөбүз ушул мыйзамды да демилгелеп 3-чү окуудан өткөздүк. 3-чү окууга келди, эми 3-чү окууда комитеттен өттү, эми палатадан Кудай буйрса өтөт. 7-чи чакырылыш президенттин администрациясынын нотариалдык органы болуп калды деген сындар дагы айтылды. Буга эл өкүлдөрү мындай комментарий берди. Толук 1 жыл болуп атат. Парламент толук эле өзүнүн мыйзамдарды кабыл алып, бир топ деген өзгөрүүлөр болду да. Мурда парламенттик башкаруудан президенттик башкарууга өтүп, бул жерде өзгөрүүлөр көп болгондуктан толук ушу 1 жылдын ичинде кабыл алган мыйзамдарыбыз эми колунан келишинче парламент өз жумушубузду аткардык да. Бир топ деген мыйзамдарды кабыл алып бердик. Жакшы. Ал ошол учурдачы коомчулук тарабынан дагы бир сындар айтылды да, мындай президенттик администрация нотариус болуп калды деген сыяктуучу. Буга кандай комментарий берет деген сөйлөп атат. Нотариус болуп калды дегенге эми буну эл баа берет. Эми биз өзүбүзгө бирдеме деп баа бериш өтө кыйын. Керектүү мыйзамдарды кабыл алып атабыз. Керексиздерге каршы добуш берген депутаттар деле бар, өз пикирин айткандар бар, колдогондор бар. Эми буну эл өзү тараза да. Парламент көп учурда эл тарапта боло албай, бийликтин тапшырмасын аткарган органга айланып калат деген саясатталдоочулар депутаттардын 1 жылдык ишине төмөндөгүдөй баа берди. Парламент негизги элдин өкүлү, өкүлчүлүк институту катары, негизги элдин түздөн түз шайланган добушу, көзү, үнү катары иштеп калуусуна, иштеп кетүүсүнө бир топ жаңы мыйзамдар тоскоолдук кылып жаткандыгы байкалат. Ошо менен бирге албетте бирок айта кетиши керек,
эгер ошо жалпысынан жаңы бийликтин ушу иштөөсүнө жараша, анын табиятына жараша жаңы парламентте биротоло толук басымга алып, анын бир добуштан кандай гана демилгеси болбосун бийликтин ошону колдоп берет деген күтүүлөр кайсы бир деңгээлде орун албай келатат. Канткенде дагы ушунчалык мыйзам жана конституциялык жагынан кыскартуулар, мүмкүнчүлүктөрүн азайтуу орун алганы менен сын пикирди карманган бийлик, аткаруу бийлиги жана президенттин демилгелерин колдобогон, аларга каршы турган же кеминде ошондой сыяктуу демилгелерге колдоо бербеген учурлар бир топ эле байкалды. Жана парламенттин ичинде саны азайганы менен, мүмкүнчүлүк азайганы менен конституцияга жараша ошо оппозициячыл үндөрдүн, плюралисттик үндөрдүн орун алуусу байкалууда. Өзгөчө албетте байкасак, мисалы үчүн аз болгону менен, саны аз болгону менен, мисалы үчүн ошол эле Бүтүн Кыргызстан фракциясы же жеке кээ бир депутаттар көпчүлүктү убакыты менен бир аз таң калтырган, мисалы үчүн Тазабек Икрамов сыяктуу, кээде жада калса Шайлообек Атазов сыяктуу. 7-чи чакырылыш 2021-жылдын 28 ноябрында өткөн парламенттик шайлоодон кийин келген. Бул аралыкта парламент 43 пленардык жыйын, 2 кезексиз отурум өткөрүп, 43 мыйзам жана ошондой эле 276 токтом долбоорун кабыл алган. Ачкачылык кармап жаткан Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты, активист Розайым Нарматова жеке диагностикалык борборго алынып келинди. Бул тууралуу Говорит ТВга анын жактоочусу Гуляна Убалиева билдирди. Маалым болгондой, Нарматова бүгүн 20 декабрда абакта эсин жоготуп жыгылган. Азыркы тапта Нарматова Бишкектеги диагностикалык борборлордун биринде медициналык текшерүүдөн өтүп жатат. Анын жүрөгүнүн согушу тездеп энтигип жатат, деди адвокат. Эксперт Бермет Барктабасова көз карандысыз дарыгер катары тергөө абагына кирип чыккандыгын, ачкачылык кармап жаткан Перизат Суранованын да абалы начар экендигин, ооруканага жаткырууну суранып жаткандыгын Фейсбуктагы баракчасына жазган. Бул арада жапырт кармалгандардын жакындары акцияга чыгып, аларды бошотуу өтүнүчү менен президент Садыр Жапаровго кайрылышты. Бишкекте массалык тополоң чыгарып, бийликти кулатууга даярдык көргөн деп кармалып, абакта олтургандардын арасынан мөөнөтсүз ачкачылык жарыялаган адамдардын саны 20га жетти. Алардын ичинен 4-өө аял. Бул арада Розайым Нарматова менен Перизат Суранованын абалы кескин начарлаганы кабарланган. Аза кызматын көрсөтүү агенттигинин директору Төрахан Жунусбеков Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Кадырбек Атамбаевди жана Бишкек 24 интернет телеканалын сотко берди. Бул маалыматты Жунусбеков өзү кабарлаган. Анын айтымында Кадыр Атамбаев жана маалымат сайты аны негизсиз каралап, кароолоону улантууда. 19 декабрда чиновник ар намысын жана кадыр баркын коргоо жана моралдык зыяндын ордун толтуруу өтүнүчү менен 1-май райондук сотуна кайрылган. Компенсация төлөсүн деп жатабыз. Кадыр Атамбаев менен Бишкек 24 каналын бириктирип 3 миллион сом деп жатабыз. Атамбаев ал шилтемени алып, башка маалыматты да кошуп өзүнүн баракчасына чыгарган, деди Жунусбеков. Буга чейин Бишкектеги түштүк батыш көрүстөнүндө маркумду жерге берүүдөгү коррупциялык көрүнүштөр боюнча материал жарыяланган. Ал эми Кадыр Атамбаев бул боюнча азырынча комментарий бере элек. Саламаттыкты сактоо министрлиги мектептеги карантинди узартып, бала бакчаларды жабууну сунуштады. Министрликтен кабарлашкандай 20 декабрга карата өлкө аймагында сасык тумоо менен курч респиратордук вирустук инфекциянын 6558 учуру катталды. Балдар арасында оорунун күчөшү 68,7%дан 72,6%га өскөндүгүнө байланыштуу билим берүү жана илим министрлигине мектептеги карантинди 30 декабрга чейин узартып, ошондой эле бала бакчаларды дагы ошол күнгө чейин жабуу боюнча кат жиберилди деп айтылат маалыматта. Ал арада Бишкек шаарынын мэриясы маалымат таратып, курч респиратордук вирустук инфекция жана сасык тумоо боюнча кайрылуулардын өсүшүнөн улам үй бүлөлүк медицина борборлорунун бардык күндүзгү стационарлары 2 мөөнөттө иштей тургандыгын маалымдады.